Аракты ичпе деди. Миңдеген адал продукт бар да. Миңдеген жей турган таза нерселер бар. Эми издеп тауып барып аракты ичпе, издеп тауып барып чочкон этин жебе. Калган адал толуп жатат. Ошолорду жегин, ошолорду ичкин. Анда АБВС, ГДР, ХМТ айтор бардык буквалардагы түрдүү түстүү витаминдер бар. Сиз үчүн, өзүңүз үчүн. Айтор бардыгы биз үчүн экен. Кредит маселеси бар, мисалы, кредит бергендер бар, кредит дейт, баягыдакай процент дейт, дагы ушундайлар да көбөйүп кетти азыркы учурда. Жада калса ислам принциптери менен дагы ушундай деген чөрөргөлөр менен көбөйдү. Бирок ушул бир нерсени айткым келет да мен. Динибизде ачка калып, бир чөлпөлдө калып кетсеңиз, бир кандайдыр бир даражада балким ушул чөл ушул чакырымда бүтөт деп билесиз, ой пикириңизди, ой калчап билесиз. Ошол көз жоорумуңуз жеткен жерге чейин эгер арактан башка эч нерсе табылбай калса, суу башка нерсе табылбай калса, ошо арактан белгилүү бир жерге көз ирмемде жеткенге чейин кичинекей өлчөмдө ичишиңизге рухсат берилген да динибизде. Чочкон эти дагы ушундай. Арам нерселерге дагы кээ бир учурларда рухсат берилет экен. Кредиторлор дагы, мисалы, кредит алган адамдар, мисалы үчүн бүгүн кредит алып туруп, арзуу хавас дейт, ниет кылабыз дейт, той кылышып жиберип атат, кредит алып машина алып атат, кредит алып бизнес кылам деп атат. Бизнесте, мисалы, бизнесмендерден кеңеш алып сурасаң, эч кайсы бизнесмен кредит ал дебейт да. Эгер ал десе, ал демек бизнесмен эмес. Себеби иштин окшобой калышы 90%ды түзөт. Окшоп кетиши 10%ды түзөт. Жаңы иш баштаган учуруңда. Эми ошон үчүн сен ушунчалык 90% рискти коюп туруп кредит алышың, бул албетте акмакчылык. Ошондуктан да кредит маселеси. Эмнени сөздү эмнеге алып келип атам? Бизде аргасыздан, динибизде, мусулманчылыкта, шариятыбызда, ислам дининде аргасыздан өлөйүн деп атканыңда, насыз калганыңда ошол арам нерселерге рухсат берилет экен. Өлүп калбаштыгың үчүн. А бирок бүгүнкү учурубузда карасак, көп адам кредит менен жашайт. Процентке акча алып жашайт. Алар жөндөн-жөн алган эмес кредитти. Кредиторлордун дагы башы иштейт, ал банк болуп атпайбы ал? Бир нерсени коесуң ага. Банкка бир нерсеге эсебге коесуң, үйүңдү коесуң, же машинаңды коесуң, ага кое турган нерсең миллион сомдук болуп кетип атпайбы? Демек сен миллионер экенсиң. Аз 5 соток жериң канча $1000 болуп атат. Демек сен миллионерсиң. Сен ачкадан өлүп аткан адам деп айтып болобу, сен миллион сомуң турса? Сен чаңка өлүп атат десе болобу? Албетте жок. Кредиторлор дагы акылдуу, алар жөндөн-жөн сага кредит берип койбойт, алар жөн-жөн акчасын карматып койбойт. Алар сен өткөгөн, сен такылатпаган эшиктерди эч агара такылатып өтүшкөн. Сен куулук деп билген, мына түркү болсо керек деп ойлоп жүргөн адамыңды эч алгыла билип бүткөн түркүлүгүн. Ошондуктан биз маани беришибиз керек кредит маселесине. Албаш керек. Процентпи? Албаш керек. Жада калса бизнес үчүн, той топой үчүн кереги жок эми. Ачыгын айтканда кереги жок мына нерселердин. Адамдар сүйлөй берет. Ит үрө берет да. Ал себеби иттин иши ошол, үрө берет да. Башка иши жок экен да ал байкуштун. Кээ бир итке окшош. Сыпаты ушундай итке окшош. Кээ бирөөлөр бар, сүйлөштөн башка эч нерсени билбейт да. Артыңан сүйлөй берет, аны айтат, муну айтат, аны кылат. Мунаны кара мындай кылып атат, аны кара мындай кылып атат дейт. Бирок анын иши сүйлөш экен. Сүйлөштөн башка эч нерсе колунан келбейт экен да. Эмне кылабыз эми? Ит үрө берет, кербен жүрө берет. Ар бир максаттуу адамдын өзүнүн жеке максаттары бар. Ушул арам нерсени таштаганыңда көп нерселер, башка эшиктер ачылат да. Балким сабыр кылып күткөн нерсең кечигип жаткандыр.
Балким жакшырагын Аллах Таала сага даярдап жаткандар да. Ошондуктан эч качан шашпа, сабырдуу бол. Бир хикая окуя бар ошол тууралуу. Бир жигит мечитте жашап, медреседе жашап, сабак алып, мурда устаздарды өзгөчө урматтап сыйлашкан. Устаз десе ордунан тура коюп, урмат сыйкыла коюп, өзгөчө урматтап сыйлаган да. Мен устазды айылга барганда атамдын келсек ордунан турам. Бул жөн гана урмат сый үчүн. Ордунан турам. Атамдын жүзүнө тик караш кыйын да, жеке мен үчүн өтө кыйын тик караш. Устаздарды ошончолук мурда урматтап сыйлашкан. Бул дагы устазды урматтап сыйлайт, устазга жакын болгондон кийин устаздын абалын билет, үйдөгү түйшүктөрүн билет, маселелерин билет. Ошол учурда кыйынчылык болгон, башкачылык болгон, башка болгон кыйынчылык болгон, элдердин бирок жан дүйнөсү баары башкача болгон ал учурда. Бул дагы айтор ач кылат экен. Өлөйүн деп калдым, мен мага да уруксат, динибизде уруксат берилген. Чочкон этин дагы керектүү учурда жегенге уруксат берилген. Демек мага уруксат деп өзү-өзүгө фатва берип, баягы жигит уурулукка кирем, эми башка нерсени жегенден көрө уурулукка киргеним жакшы деп, ал учурда жапыз үйлөр курулган. Бир көчөнүн башынан там башыга чыгып, акыркы үйдүн там башына чейин жөө тамдан тамга секирип, аттап өтүп, айтор жерге түшпөстөн жүрсөң болот экен да. Ошондой үйлөр экен. Бул дагы уурулукка кирем деп, тамдан тамга секирип, аттап, баягы үйдөгү ар нерселерди көрөт, кой жаныбарларды көрөт, аял кыздарды көрөт, алардан көзүн өзүнө алып качат. Ошентип бир үйдөн аттап өтүү учурунда өзгөчө бир жит бул жигитти токтотуп калды. Курсак эми сигнал берип атат, дамбыр-думбыр деп атат. Курсакты ыраазы кылыш керек. Ушул жерге түшөйүн, ушул жерге токтоюн деп. Кирсе өзгөчө үй, башкача үй, кооздугу башкача. Биринчи казан жака чуркайт. Барып долно деп коюп, баягы башкача тамактар болот го. Ошондой казанда кайнап жатыптыр. Ыстыктыгына карабастан алып бир тиштейт. Тиштеген учурда кеткен акылы кайра келет буга. Шашпа. Сен мечит медреседеги окуган адамсың, студентсиң, баласың. Аллахтын аскери болуп туруп уурулук кыласыңбы? Мындан көрө ачка өлүп кеткениң жакшы эмеспи? Уурулукту кылганыңдан көрө. Ууру деген ата коңолдон көрө мечитте кызмат кылып өлүп кеткениң жакшы эмеспи? Эмне кереги бар бул нерсени деген ойлор ичиндеги жан дүйнөсүнөн чыккан чыныгы акыйкат сөздөр муну ошол иштен токтотту жана ал жерден качып кетти. Барган учурда эле устаз аны чакырды. Устаз ага чейин келген мечитте, буну издеп таппай жаткан болчу. Устазды чакырып, алдына чакырып, шагиртинин көзүнө карап, сен үйлөнбөсөң болбойт дейт. Бул коркуп чочуп кетет. Эмне болуп кетти деп. Сен үйлөнбөсөң болбойт дейт. Ичинен өзүгө өзү сүйлөнүп, мен бир тыйыным болсо, тапкан наным болбосо, бир-бирден наным болбосо, акчам болбосо, ким турмушка чыгат, ким кызын берет мага деген сөздөрүн өзүгө өзү айтып жатат. Устазга айта албайт, катуу сүйлөй албайт. Өзүнө өзү сүйлөп атат да ичинен, оодурап. Устаз койгоро койбостон сураган учурда баягы жигит менин мүлкүм жок, махырга акчам жок, калыным жок, башка жок дегенде бир келин бар. Анын жеке күйөөсү өтүп калган, бизнеси дагы бар, бардыгы бар. Ошого үйлөнсөң сен. Деген сөздү айткан учурда бул дагы жок дей албайт, разы болот. Ал келинге дагы ушул жигитке турмушка чыгасыңбы деген учурда ал дагы жок дебестен турмушка чыгып, ортосунан нике кыйылат. Андан кийин бул келин өзүнүн үйүнө алып барат. Шагиртти, баягы медреседе окуган жигитти. Алып барат экен, алып барган учурда бул жигит үйгө кирип өтө таң калат. Үйдүн кооздугунабы, көркөмдүүлүгүнө, үйдүн чоңдугунабы жок. Ал өзү уурулукка кирген үй эле ошого таң калат. Үйгө кирет, жолугун чечет,
Бегим, урматтуум, сизге тамак жасап берейинби? Тамак курсагыңыз ачтыбы дейт. Бул дагы албетте курсак ачмын, өлөйүн деп атат. Курсагым ач албетте деди. Бул барып, Казан жака барып, кайра келип, биз үйдө жоктугубузда үйгө бирөө киргенби, уру киргенби билбейм. Биздин тамагыбызды бир тиштеп кетиптир дейт да. Анан бул болгон окуяны бул шагирт, медрестеги жигит болгон окуяларды айтып берет. Мен киргенмин урулукка бул жерге, бир тиштеп кеткенмин деп. Ошол учурда баягы Салиха кыз, таква кыз ошондой дейт да. Сиз бир арам ишти Аллах үчүн таштадыңыз. Сизге мына үй жайлуу кылды, бизнесмен кылды, аялдуу кылып койду. Бардык нерселүү болуп калдыңыз. Бир арамды Аллах үчүн таштаганыңыз үчүн адалдан сизге көөн берип койду. Ошондуктан эгерде сиз ушул нерсени кылбастан туруп, ушул нерсени арамга жебей туруп, адалын кылууну улантканыңызда, анда сизде толук түрдө, бүтүн түрдө мындан дагы жакшырагын бермек дейт да. Бирок ошого карабастан бир арамды Аллах үчүн таштасаң, он көп эсе жакшылыктарды берет. Дүйнө жактан да, дин жактан да, бул дүйнө акыретте дагы. Эмнени таштабайлы, Аллах үчүн таштайлы. Биз кайсыл учурда кандай кылышыбызды, эмне кылыштык, кандай жолго барышыбызды биз мээбиз менен бул дүйнөдө чечишибиз мүмкүн. Андай кылам, мындай кылам. Жада калса ойлоп дагы калабыз кейде. Өлүп жатканда калима менен кетсең болду экен. Мен өлгөндө калима айтып коем деп. Мээбиз өчөт ал учурда. Жүрөктөгү таза нерселер чыгат. Өлгөн учурубузда. Ошондуктан жүрөккө таза нерселер болуш үчүн, мисалы жөнөкөй эле намазыңыз калып кетти да. Жүрөгүңүз кандай козголобу ордунан? Намазыңыз калып кетти. Пешинде окуй албай калдыңыз, жүрөгүңүз кандай болот? Багымдатта окуй албай калдыңыз, уктап калдыңыз, эмне болот жүрөгүңүз? Аны эми 1000 сом акчаңыз жоголуп калды. Эми бул учурда кандай болот? Сиздин жүрөгүңүз ордунан чыгып кетейин деп сыгылып, ойлонуп, депрессия, стресс айтор бир нерсе болосузбу? Же намаз калып кеткен учурда ушундай ойго батасызбы? Жеке мен мисалы 500 сом бирөөдөн карыз алсам дагы ошону ойлоно берип дыккат болуп өтө катуу кайгырамын да. Ошону бериш керек, аманат деп. Ушундай ой түшүнүктөрүм бар. Бериш керек деп. Ага чейин жылуу көрпө дагы суугутай. Жазда кыштай, кыштагы өтө күйдүрөт да мени. Ошондуктан мындай нерселер кандай сизде? Жүрөгүңүзгө кандай таасир берет? Сиздин иманыңызды ушинтип эле өзүңүз текшерип алсаңыз болот. Менин иманым ушундай экен деп. Кээ бир немеде окуп калдым. Балыктар бар, рызык маселесинде балыктар океандан бул бетинен ал бетиге барып тукумдарын коюп, кайра бул бетке келет экен. Бул беттен рызыксын башкасын жеп туруп, кайра ал бетке барып деңиздин ал жака жумурткасын, тукумун коет экен. Эми ушул жерде сабак алдым да, баягы жолдо эмнеге Аллах Таала ушунча жерге барып кайра келдирди. Ушул өзүнүн жерге бир жерде эле жумурткаларын койдурса болбойбу экен балыктарды десе, көрсө ал балыктар барганга чейин акула болобу, кит болобу, бардык жырткычтарды толдуруп, тойдуруп, ошону да бир канча бөлүгү аркы жейке жумуртка коюу үчүн жетип барат экен. Жумуртка коюп кайра келип жатып бир канчасы дагы жем болот экен, бирок дагы бул жейке жетип келет экен да. Биринчиден алына турган сабак, эгерде бул жээкте эле жумурткаларды кое турган болгондо, биринчиден өтө көбөйүп кетишмек. Экинчиден Аллах Таала ошол жолдогу жырткычтарга, кит, акула болобу, башка бардыгы ушулар аркылуу ушуларды себепчи кылып рызык берип коюп атат. Ар бир нерседе хикмат, ар бир нерседе даанышмандык бар Аллах жараткан нерселерде. Муну көрүү үчүн чыныгы көз, чыныгы кулак керек. Кээ бирлердин кулагы бар укпайт. Кээ эле учурда көчөгө чыксаңыз, балаңыз машинаңызды жууп, таптаза кылып, сонун кылып, тряпкаларды жалтыратып, машинаңызды таза кылып алып келип койду алдыңызга. Анан мулайымдык менен, кулк мүнөзү жакшы атып ахлак менен атаке тоолор тоо кое салган досторум менен кетип жатам, мага 500 сом берип туруң десе, сиз бересиз да.
Анан эшикке чыктыңыз, балаңыз машинанын балонун тешип, айнектерин сындырып келип, анан тогой салган экен, ата мага 500 сом бер десе, сиз бересизби? Жок, албетте сөгөсүз урушасыз да. Биздин кылган кылыктарыбыз кандай бүгүн? Жыргайбыз, ойнойбуз, күлөбүз, ичебиз, чегебиз, намазсыз, орозосуз, каалагандай жүрөбүз. Анан Кудай Таала оору берип, бир бале берген учурда, Кудайым шифа бер, Кудайым жакшылык бер дейбиз. Бул куддум бая машинаны айнегин сындырып, балонун тешип, анан келип, Кудайым, атаке, мага 500 сом бер тогой сылган кеттам деген баладан айырмасы жок.